Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'de. Urmatlı musulman bir toğanım. Bugün sizler menen kantkende periştelerдің duasına жетебиз деген temada sabak başlamakçıyız. Elbette periştelerдің duasına жетүү бұл өтө şarapаттуу amal. Периштелердин кылган дуалары кайтарымсыз кабыл болот. Анткени алар күнөөдөн аруу таза болгон зат. Алар Аллах Таалага жакын болгон, Аллах Тааланын ибадатында үзүлбөстөн ибадат кылуучу заттар болуп эсептелинет. Эми пенде кайсы бир пенденин, кайсы бир солих кишинин дуасына эргеше турган болсо, ага башка элдер, адамдар дуа кыла турган болсо, бул адам канчалык даражада сүйүнөт. Ал эми аларга периштелер дуа кыла турган болсочу, анда мунун сүйүнүчү андан да көбүрөөк болот. Ар бир солих пенденин арзу кылган жүрөгүндөгү тилеги, ниети бул ушул периштелердин дуасына жетүү болуп эсептелинет. Анткени биз жогоруда айткандай, периштелердин дуасы кайтарымсыз кабыл болот. Эми периштелер бул адам баласына алар дуа кылышат. Пенделерге алар истихбар айтышат. Пенделерге алар Аллах Тааладан бейишти сурап дуа кылышат. Алардын мал мүлкүнө Аллах Таала береке берүүсүн тилешет. Аллах Таала алардын даражасын көтөрүп, күнөөлөрүн кечирүүсүн дуа кылып турушат. Эми бул периштелер кимдерге дуа кылат дегенде, жалпылай айтканда бардык момундарга, бардык мусулмандарга периштелер дуа кылып турушат. Муну ошонун ичинен дагы кээ бирки өзгөчө амалдар бар. Буларга периштелер өзгөчө дуа кылат. Аларга Аллах Тааладан бейишти сурайт. Алардын күнөөсүн кечирүүсүн сурайт. Алардын өмүрүнө, ден соолугуна, мал жанына береке берүүсүн тилейт. Аларды Аллах Таала бале кырсыктан алыс кылуусун, алар жамандыктан сактап туруусун дуа кылып турушат. Мына ушуга жеткирүүчү кээ бирки амалдар бар. Биз мына ошол амалдардын кээ бирлерине токтолуп өтөбүз. Эми бул амалдарды эки түргө бөлүп алсак болот. Биринчи түрдөгү амалдар, периштелер мына ушул амалды аткарган адамдарга алардын күнөөсүн кечирүүсүн тиленип дуа кылышат. Аллах Таала аларды ырайымга алуусун дуа кылып турушат. Буда бир 9 амал бар, ошого токтолобуз. Ал эми экинчи бөлүктөгү амалдар, периштелер бул амалдарды жасаган адамдарга Аллах Тааладан бейишти тилеп дуа кылышат. Алардын мал мүлкүсүнө Аллах Тааладан береке тилеп дуа кылышат. Жана башка ушундай жакшы дуаларды кылып турушат. Бул экинчи бөлүктөгү амалдарда 5 амал бар. Буларды дагы убагы келгенде токтолуп өтөбүз. Эми периштелер истихфар айта турган амалдарга токтоло турган болсок, булардын саны 9 амал бар. Мындан сырткарыда башка амалдар бар. Биз мына ошол 9 амалдарга катары менен токтолуп өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда колубуздан келишинче мына ушул амалдардын кээ бирине токтолобуз. Жана ошондой эле дагы келерки сабактарда жетишпей калган амалдарды дагы колубуздан келишинче толуктап өтөбүз. Бүгүнкү биринчи амал бул аннауму тохиран. Жатаар алдын дарат алып, анан жатыштык. Эгерде периштелер сизге истихфар айтып, дуа кылуусун каалай турган болсоңуз, анда жатаар алдын дарат менен жатыңыз. Периштелер сизге таң аткыча чейин Аллах Тааладан истихфар тилеп дуа кылып турушат. Пайгамбар саллаллаху алейхи келген хадисте Абдуллах ибн Умар радияллаху анху айтат: "Мен бата тохиран, бата фи ша'рихи малакун." Ким дарат менен жата турган болсо, анын башында бир периште келип чогуу түнөйт. "Ла ястахиду саата минал лайли илля қалал малакун." Ал түндө кайсыл убакытта ойгон болсун, келген периште төмөндөгүчө дуа кылып турат. "Аллахумма гфир ли абидика фулан." Аллахым бул паланча пендеңдин күнөөсүн кечир.
фейннаху бата тохирон. Анткени бул пендең дарат менен жатты деп таң атқа чейин мына ушундай дуа кылып турат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадисте бизге баян кылып берип атат дарат менен жатуунун фазилеттүүлүгүн. Эгер сизге ар дайым периштелер дуа кылып турсын дей турган болсоңуз, сиздин күнөөлөрүңүзгө Аллах Тааладан истигфар тилеп, анда жатаар алдын дарат алып жатууга тырышыңыз, аракет кылыңыз. Мунун тескериси, жатаар алдын же адам кусул алуусу милдет болуп кала турган болсо, мына ушул жунуп абалда жатып алуудан этият болуштук. Анткени ким жунуп абалда жатып ала турган болсо, кусул алууга мүмкүнчүлүк болуп туруп, же дарат алууга да мүмкүнчүлүк болуп туруп, дарат албастан же кусул албастан жатып ала турган болсо, бул жерден периштелер качып кетет. Жунуп адамга периштелер жакындабайт. Албетте инсандын күнөө жана суу амалдарын жазган периштелер алар ажырабайт. Бирок инсанга береке алып келүүчү, аны жин шайтандардан коргоочу, ага Аллах Тааладан истигфар тилеп дуа кылып туруучу периштелер бул адамга жакындабайт. Ошондуктан кайсы убакытта болбосун, пенде түндөсү болобу, күндүзү болобу, эгер жунуп болуп кала турган болсо, анда кусул алууга аракет кылышы керек. Пенде жунуп абалында жүрүштүгү кусул алууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бул шариятыбызда бир оор күнөөлөрдөн бул эсептелинет. Пенде мындан сак болуш керек. Эгер мүмкүнчүлүк болгон болсо, ал эгерде мүмкүнчүлүк болбой турган болсо кусул алууга, анда таямым болсо дагы пенде алып алыш керек. Аммар ибн Ясирден келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Саласатун ла тaqrabухум малаикатун." Үч түрдүү адамга периштелер жакындабайт. Алардан периштелер качат. Биринчиси жифатул кафир. Кафир адамдын өлүк денесинен. Экинчиси мутадаммихун бил хулуқин. Шафрон аттуу ошол гүлдүн майынан жасалган атырды колдонгон эркекке. Вал жунуп жана жунуп адамга иллан ятавадда, бир гана дарат ала турган болсо, анда периштелер буларга жакындайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жунуп адамга дагы периште жакындабайт экен. Жана ошондой эле шафрон аттуу гүлдүн майынан жасалган атырды эркек адам колдоно турган болсо, буга дагы периште жакындабайт. Анткени бул зафрон аттуу гүлдүн майынан жасалган атыр бул аялдарга гана тийиштүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну эркектерден колдонууга кайтарган. Эркектердин аялдарга өзүн окшотуудан кайтарган. Алардын кийимин кийүүдө болсун, же алардын басуусунда болсун, же алардын сөзүн туурада болсун, же алар колдонгон мына ошолорго аялдарга гана тийиштүү болгон атырда болсун, ушуну колдонгондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Дагы Амар ибн Ясир айтат: "Мен ошол аялыма жакындап, менин колума ошол алардын шафрондон жасалган атырынан колума жугуп калган эле" дейт. Пайгамбар саллаллаху салам бердим эле. Пайгамбар саллаллаху менин саламыма жооп алган жок. Валам юрахибби. Пайгамбар саллаллаху мени жакшы маанай менен тосуп алган жок. Мага төмөндөчү айтты: "Идхаб фагсил хада анка." Мына сенен життам жаткан нерсени баргындагы сен жууп келгин деди. Мен бардым дагы колумду жууп кайра келген болсом, колумда жанагыдан дагы бир аз жит калып калыптыр дейт. Фассаламту фалам юрадду алейя валам юрахиб. Пайгамбар саллаллаху мен салам бердим. Пайгамбар саллаллаху мен саламыма жооп бербеди, жана мен тосуп албады дейт. Жана мага айтты: "Идхаб фагсил анка хада." Мына ушул колуңдагы жана шафрондон жасалган житти барып дагы кетирип келгин деп пайгамбар саллаллаху мени кайра дагы ошол нерсеге жууп келүүгө мени жөнөттү дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, пенде жунуп абалда болгон болсо сөзсүз түрдө кусул алыш керек экен. Жана аялдарга тийиштүү болгон бул шафран гүлүнөн жасалган атырды колдонгону болбойт экен. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул жатаар алдында дарат алуу дегенде максат эки түрдө болот. Биринчиси биз билген дарат, сырткы мүчөлөрдүн дараты. Бул чоң дарат болсун же кичине дарат болсун. Чоң дарат деген бул жана гусул милдет болгон абал. Кичине дарат деген бул биз билип жүргөн дарат. Экинчиси бул ички дарат бар. Жүрөктүн тазалоосу. Жатаар алдын Аллах Таалага күнөөлөрдөн тооба кылып жатыштыкы. Жана ошондой эле бирөөлөрдүн ката кемчиликтерин кечирип, бирөөгө көрө албастык кылган болсо, бирөөгө болгон жүрөгүндө хасат болгон болсо,
бирөө болгон жүрөгүндө бир жалгансыздык болгон болсо, мына ушулардан дагы пенде тооба кылып, анан жата турган болсо, иншалла буларды таң атканга чейин периштелер дуа кылып турат. Андан кийинки экинчи амал периштелер истихбар айтуучу. Бул ал-муксу фил мусалла. Намаз окуган жайда калуу дейт. Мешиттерде көп отуруштук. Бул намазга чейин намазды күтүп отурасызбы? Же намаздан кийин экинчи намазды күтүп отурасызбы? Же мешитке барып эртерээк намазды күтүп отурасызбы? Мана ушул мешитте отурган адамга периштелер истихбар айтып турат. Бул 4 маратипте болот. Биринчи мартабасы мешитке эртерээк барып, нафил намаз окуп, анан парыз намазды окуп алууга чейин күтүп турган адамга периштелер дуа кылып турат. Пайгамбар салламдан келет: "Ла язалу ахадукум фи салатин мадама янтазиру". Силердин бирөөңөр намазды күтүп аткан болсо, ал намазда эсептелинет дейт. "Вала тазал малаикату тусаллу ала ахадикум мадама фил масжидин". Силерге периштелер дуа кылып берет, силердин бирөөңөр мечитте болгон болсо дейт. "Аллахумма гфир лаху вархамху". Аллахым бул пенденин күнөөсүн кечир, буну өз ырайымыңа алгының деп периштелер дуа кылып берет. "Малам юхдис", ал даратын бузганга чейин дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз азан атилектен алдын мечитке барып, нафил намаз окуп, ошол фарыз намазды окуп алууга бир күтүп отура турган болсок, биз периштелердин дуасына эришет экенбиз. Экинчи мартабасы бул намаз окуп бүткөн соң бир аз ошол жерде зикирлерди айтып, тасбихтерди кылып, аятал күрсүнү окуп, кул аузу бил фалакты окуп, кул аузу бин насты окуп, кул хуллаху ахадты окуп, андан туруп кетиштик. Бул дагы периштелердин дуасына жеткирет. Парыз намаз бүткөндөн кийин бир аз отуруштук, бул дагы периштелердин дуасына жеткирет. Бирок тилекке каршы, урматтуу мусулман бир тууган, биздин көбүбүз намаз окуш бүтүш менен эле эшикке чыгууга шашылабыз. Үйгө кайтууга шашылабыз. Мына ушул намаз окуп бүткөндөн кийин биз бир аз отура турган болсок, бир 5 мүнөт, 10 мүнөт отура турган болсок, мына ушундай периштелердин дуасына эргешебиз. Дагы мынданыраак улуураак соого жетүүнү каалай турган болсок, андан кийинки 3-чү мартабасы бар. Периштелердин дуасына көбүрөөк эргешели, көбүрөөк соопторго ээ болойлу, көбүрөөк Аллах Таалага жакындайлы дей турган болсок, 3-чү мартабасы бул парыз намаз окуп бүткөндөн кийин экинчи парыз намазга чейин аны күтүп мечитте олтуруу. Мына ушул дагы фазилеттүү амал. Өзгөчө шам намазынан кийин куфта намазына чейин кыска убакыт отуруу. Мына ушул учурларды пайдаланып калыштык. Кээ бирлерибиз бар, эми шам намазынан баштап куфтанга чейин ишиңиз эле жок болушу мүмкүн. Үйгө барып жөн отурушуңуз мүмкүн. Же бирөөр менен жөн эле сүйлөшүшүңүз мүмкүн. Эшикке чыгып алып. Ошондон көрө биз мечиттин ичинде экинчи намазды күтүп отура турган болсок, бизге периштелер дуа кылып турат. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Вантизору солат бада сола, фазаликум рибатун, фазаликум рибатун, фазаликум рибатун" деген. Бир намаздан экинчи намазга чейин күтүү дейт. Бул Аллах жолундагы күзөткө туруу менен барабар деген. Мына ушул Аллах жолундагы күзөткө турган адамдын соогуна барабар деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берет. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мунтазиру солатун мин ба'ди сола". Намаздан кийин экинчи намаз күткөн адам дейт, Аллах жолунда өзүнүн аты менен жихадка ушундай каттуу ылдамдыкта чабып чыккан жоокер сыяктуу деп айткан да. Тусолли алейхи малаикатуллах. Ага Аллах Тааланын периштелери истихбар айтып турушат дейт. Малам юхдис ау якума. Ал даратын сындырып албаган болсо эле, же ошол жерден туруп кетпеген болсо эле дейт. Ва хуа фи рибатил акбар. Ал эң чоң рибатта деген. Рибат деген Аллах жолундагы күзөтүүчү адам деген. Аллах жолунда ошол мусулмандардын чек арасын күзөтүп турган адамга тең адам бул деген. Анткени Аллах жолундагы адам мусулмандардын чек арасын коргоп турган адам. Бул мусулмандардын жерин, элин коргогону өтө кызыктар. Душман менен согушканы даяр болуп турат. Муну ошол сыяктуу эле намаздан экинчи намаздан күткөн адам дагы бул дагы Аллахтын ибадатына даяр экенин өзүн билдирип турат. Намаз бүткөн соң дагы экинчи намазга чейин мен ибадатка даярмын, Робдун кулчулугуна мен даярмын деп ушинтип турган
адам сияқты болады. Жана ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи рибат деген ким ошол бир намаздан экинчи намазга чейин күтүп отурган абалында жан берип кала турган болсо, бул адамдарга кабыр азабы болбойт деген. Бул адамдардын жасаган амалы артынан үзүлбөй барып турат деген. Анын көзү өтүп кеткен болсо дагы, бирок кабырда жаткан кезде ал намазга күтүп отурат деген соо артынан бара берет. Кандай Аллах жолунда күзөттө турган адам ошол жерде калыш болуп калып турган болсо, бул мусулмандардын чек арасын күзөтүп атат деген соопко ээ боло берген болсо, өлгөндөн кийин дагы бул адам дагы мына ушундай соопко ээ боло берет. Жана буларга кабыр азабы болбойт деген. Аллах жолунда күзөттө туруп бирөө өлүп кала турган болсо деген. Ал эми ким намазын күтүп отура турган болсо, мына ушул адамга тең болот деген да. Демек, намаздан экинчи намаздан күтүп отурган адам эгер каза болуп кала турган болсо, булар дагы кабыр азабынан, кабырдагы сыноодон аман калышат экен. Биз мына ушул нерсеге аракет кылышыбыз керек. Бир намаздан экинчи намазды күтүүгө өзүбүзгө адат кылып алышыбыз керек. Эгерде зарыл иштерибиз болбой турган болсо, өзгөчө жашы өйдөлөп калган инсандар же жаш балдар боло турган болсо, же кандай жаштагы адам болбосун, намазга күтүүгө аракет кылыш керек. 4-чү мартабасы бул өзгөчө өтө улуу сооп. Бул багымдат намазын окуп бүткөн соң, күн найза бойлу көтөрүлгөнгө чейин күтүп отуруу. Найза бойлу көтөрүлгөндөн кийин 2 рекет ишрок намазын окуп чыгып кетүү, бул дагы өтө улуу сооп. Периштелердин дуасына жеткирет. Муну ошо менен кошумча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен салла гадата фил жамаатин", ким багымдатты жамаат менен окуй турган болсо дейт. "Сумма қаъда ядкуруллах хатта татлау шамс", кийин күн көтөрүлгөнгө чейин Аллах Тааланы зикирлеп отура турган болсо, "Сумма салла ракатайни", кийин 2 рекат намаз окуй турган болсо, "Канат лаху ка ажрин хаджатин ва умратин тамматин". Ан үчүн толук ажылык кылды деген, толук умра кылды дегенин соо берилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге намазда намаз үчүн күтүп отуруунун фазилетин, өзгөчө багымдат намазынан кийин күн найза бойлу көтөрүлгөнгө чейин Аллах Тааланы эстеп зикир кылып күтүп отуруп, кийин 2 рекат намаз окуп чыгып кеткен адамдын сообун мына ушундай бизге баяндап берген. Жана да урматтуу мусулман бир тууганым, ошондой эле аялдар дагы өзүнүн ошол намаз окуй турган жайында мына ушундай истигфарларды айтып, зикирлерди айтып, намазды намазга күтө турган болсо, күн чыкканга чейин алар дагы отура турган болсо, мына ушундай соопторго алар дагы тең шериктеш болот. Биз мына ушундай улуу соопторду колдон чыгарып жибербестен, буга жалкоолук кылбастан, напсыбызды мына ушул нерсеге тарбиялап, мына ушундай улуу соопторго жетүүгө аракет кылышыбыз керек. Периштелердин дуасына эришет экенбиз. Периштелер биздин күнөөбүздүн кечирилүүсүнө алар дуа кылышат экен. Эгерде биздин күнөөлөрүбүздүн төгүлүүсүн каалай турган болсок, анда мешитке барып намазды күтө турган болсок, же мешитке эртерээк барып намазды күтүп отура турган болсок, анда периштелер биздин күнөөлөрүбүздүн төгүлүп кетүүсүнө дуа кылып турушат экен. Албетте күнөөлөрдүн кечирүүсүнө биздин баарыбыз муктажбыз. Инсан күнөөсүз себептүү бардык бале кырсыкка учурайт. Күнөөсүз себептүү Аллах Тааладан алыстайт. Күнөөсүз себептүү ага ибадаттар оорулашат. Күнөөсүз себептүү эртең кыяматта кабыр азабына душар болот. Күнөөсүз себептүү эртең кыямат махшар майданынын оор күндөрүнө душар болот. Күнөөсүз себептүү эртең кыямат күнүндө Сирот көпүрөсүндө азапка душар болот. Күнөөсүз себептүү эртең кыямат күнүндө эсеп кысап оор болуп калат. Күнөөсүз себептүү эртең кыямат күнүндө дозоктогу азапка душар болуп калышы мүмкүн. Биз күнөөлөрүбүздү тазалоого муктажбыз. Дүйнөлүк муктаждыкка караганда акыреттик муктаждыктар биз үчүн катуураак, бизге көбүрөөк керек. Биз көзүбүз көргөн нерсеге аракет кылабыз. Көзүбүз көрбөгөн нерсеге биз аракет кылбайбыз. Ошо көзүбүз көрбөгөн нерсенин бизге муктаждыгы көбүрөөк болгон болсо дагы, биз аны артка таштап, дүйнөлүк нерселерибизге көп аракет тырышабыз да. Ошондуктан биз акыретке ыйман келтиргенден кийин, Аллах Тааланын бар экенине ыйман келтиргенден кийин, кыямат күндөгү сооптор жана күнөөлөр таразага коюлуу ыйман келтиргенден кийин, биз бул нерселерге аракет кылышыбыз керек. Уну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул боло турган нерсе. Мына ошо менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.